Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Баарыбыз эле Ая София деген атты уксак керек. Стамбулдагы азыркы мечиттин аты. Арабызда Туркияга баргандар да көп эле чыгат. Туркияга баргандардын эң биринчи болуп бара турган жер Ая София мечити болуп саналат. Ал туристтер үчүн номер 1 зыярат кылуучу жай. Ал эми ошол Ая Софиянын тарыхы жөнүндө кыскача талкууласак, Ая София биринчи жолу 325-жылы Рим империясынын карамагында борбор шаары болгон Византия шаарында император Константиндин буйругу менен салынган. Ал болсо 10 жылда 5000 жумушчу менен салынган. Ал өзүнүн убагында дүйнөнүн эң кереметтүү, эң өзгөчө ортодокс христиандардын эң чоң сыйынуучу жайы болуп кызмат кылган. Андан бери Рим империясынын ордуна Византия империясы келди. Андан кийин 1453-жылы Византия империясы кулап, анын ордуна Осман империясы Стамбулду багындырып алган, Константинополду. Ошол маалда, ошол багындырып алган жылы эле Фатих Султан Мехмет экинин буйругу менен Ая София чиркөөсү мечитке айландырылган. Андан берки 16-18 кылымдарда анын мунаралары тургузулган. Ошентип 500 жыл бою мечит болуп кызмат кылып келген Ая София Осман империясы кулагандан кийин 1935-жылы Мустафа Кемал Ататүрк ошол учурда Туркия Республикасынын президентинин буйругу менен мечиттен музейге айландырылган. Андан кийин музей болуп кызмат кылып жүрүп, арадан 1 кылымга жакын убакыт өткөндөн кийин 2020-жылы азыркы президент Режеп Тайип Эрдоганын буйругу менен музейден кайра мечитке айланды. Ошол учурда 2020-жылы дүйнөлүк кабарларга абдан көп чыккан. Европалык, Америкалык, батыш басылмаларында, араб басылмаларында көп жазылган, көп талкууларга алынган, көп мамлекеттердин лидерлери, христиан дининин эң көрүнүктүү, атактуу лидерлери Ая София жөнүндө өздөрүнүн ой пикирлерин билдирген, каршы болгондор да болгон. Биздин эле мусулмандардан дагы аламдагы эң бизге таанылуу алымдар, мисалы Закир Наик же башка алымдар дагы Ая София жөнүндө өздөрүнүн пикирлерин билдиришкен жана аны коргошкон. Режеп Тайип Эрдоган дагы ошол учурда 1 ай бою көптөгөн презентацияларды жасап, дүйнөлүк коомчулукка анын Ая Софиянын бузулбагандыгын жана анын Түркиянын менчиги экендигин, мусулмандардын менчиги экендигин жана аны мечит катары пайдаланууга акысы бар экендигин далилдеген. Ошентип 2020-жылдан бери Ая София мечит болуп кызмат кылып келүүдө. Ал болсо мурда музей болгондо кирүү акысы аябай кымбат болгон. Мен мисалы кире алган эмесмин. Азыр болсо кирип намаз окуп чыксак болот. Азыр баарында бекер, азыр бардык дин өкүлдөрү кирип, көрүп чыкса болот. Ал эми мусулмандар намаз окуп чыкса болот 5 убакыт. Ая Софияда азыр сонун кооз азан айтылат. Быйыл таравих окулуп атат. Ая Софиянын алдында азыр орозо маалында атайын барып, ошол жерде ооз ачып, ошонун сыртында таравих намаз окугандар абдан көп. Ая София мечитине барганда ал бизге өзгөчө бир тарыхый, бир сонун атмосфера тартуулайт. Ая София жөнүндө көптөгөн китептер бар, документалдуу фильмдер бар. Кызыксаңыздар көрсөңүздөр болот. Же болбосо кандайдыр бир суроолоруңуздар пайда болсо, комментарийге калтырсаңыздар, ал жактан жооп бергенге аракет кылабыз. Рахмат.